Салам кыздар, бүгүн өтө дамдуулгон жана жумшак, оозго салганда эле өз эле эриген лакомка жасайбыз. Бул рецепттердин баардыгы киришелүү рецепттер. Үйдө эле отуруп заказ алып магазиндерге өткөрүп кирише чыксаңыздар болот. Анда бисмиллах деп баштадык. Алгач бизге сүт, суу, сливочный масло, сахар, туз, дрожь керек болот. Сүтүбүздү жылытып куюп алабыз. Сүт, жылуу суу керек болот. Сүтүбүз өтө ысык болуп кетпесин. Кыздар, өтө ысык болуп кетсе дрожжуңуздар күйүп калат. Ошондуктан сүт жылуу болуш керек. Андан соң татымына жараша туз салып алыңыздар. Сливочный масло керек болот. Сөзсүз эритилген болуш керек. Эритип алыңыздар. Андан соң дрожж керек болот. Дрожжду салып, венчиктин жардамы менен бир масса болгончо жакшылап аралаштырып алыңыздар. Продуктлардын баардыгы бөлмө температурасында болуш керек. Баардыгын таразага ченеп, андан соң жасаңыздар. Андан соң эленген унубузду салып алабыз. Эленген унубузду салып, колубуздун жардамы менен жумшак камыр жууруп алабыз. Камырыбызды жууруп алдык. Бизде ушундай сонун камыр даяр болду. Камырыбызга кичине өсүмдүк майын куйруп, дагы бир сыйра жууруп алыңыздар камырыңыздарды. Ушундай сонун камыр болот. Колго жабышпаган жумшак камыр даяр болду. Камырыбыз ушундай жумшак болуш керек. Ошентип тоголоктоп алабыз. Тоголоктоп, астын кичине майлап алабыз. Үстүн деле кичине майлап, полотенце или пищевой пленканы жаап, 1 саатка жылуу жерге коюп туруңуздар. 1 саатта буюрса көтөрүлүп даяр болот. Камырыбыз даяр болду. 1 саатта ушундай болуп көтөрүлүп, сонун камыр даяр болду, жумшаган камыр. Бизге ушундай тараза керек болот. Таразанын жардамы менен ар бир камырды 70 граммдан ченеп алыңыздар. Ошентип таразанын жардамы менен ченеп алабыз. Андан соң ченеп алган камырыбызды ошентип тоголоктоп шарикче кылып алабыз. Камырыбызды тоголоктоп алдык. Тоголоктоп алган соң пищевой пленка или полотенце жаап коюңуздар. 15 минутта кое туруңуздар, эс ала турат. Андан соң бир-бирден алып, ошентип камырыңыздарды жука кылып жайып чыгыңыздар. Өтө жука болуп кетпеш керек, өтө калың деле болбош керек кыздар. Орточо болуш керек. Ошентип эле бири-бирине жабыштырып эле духовканын листине тизе бересиздер. Духовканын листине сөзсүз фольга или пергаментный бумага салып алыңыздар. Мына ушинтип тизип чыгасыздар. Лакомкабызды даярдап алдык. Эми бизге жумуртка керек болот. Жумуртканын сарысына кичине сүт кошуп, ошентип жумуртканын сарысы менен лакомкаларыбыздын үстүнө сүртүп чыгабыз. Ысып турган духовкада 180 градуста 30 минутта бышырып алыңыздар. Ар кимдин духовкасы ар кандай, ошондуктан сөзсүз көңүл буруңуздар өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга. Жумуртканын сарысын сүртүп алдык. Андан соң лакомкабыз бышканча лакомканын ички кремин даярдап турабыз. Алгач бизге жумуртка керек болот. 2 жумурткабызды салып, сахар салып алабыз. Андан соң венчиктин жардамы менен жакшылап бир масса болгончо жакшылап аралаштырып алыңыздар. Эми бизге un керек болот. 4 чоң кашыкта 4 кашык саласыздар. Венчиктин жардамы менен бир масса болгончо жакшылап
аралаштырып алыңыздар. Комочек болуп калбаш керек кыздар, жакшылап шашпай аралаштырыңыздар. Андан соң бизге кукурузный крахмал керек болот. Крахмалды кошуп, венчиктин жардамы менен бир масса болгончо аралаштырып алыңыздар. Андан соң ванилин керек болот, ванилин кошуп алыңыздар. Ванилин кошуп, венчиктин жардамы менен аралаштырып алыңыздар дагы бир сыйра. Эми сүтүбүздү куюп алабыз. Сүтүбүз деле бөлмө температурасында болуш керек. Сүтүбүздү куюп, венчиктин жардамы менен жакшылап бир масса болгончо аралаштырыңыздар. Комочек болуп калбаш керек. Жакшылап аралаштырып, жай отко коюп алабыз. Жай отко коюп, ушинтип венчиктин жардамы менен жанынан кетпей, ушинтип акырындык менен аралаштырып туруңуздар, Жай отко коюп, жанынан кетпей аралаштырыңыздар, ато астына алып калышы мүмкүн кыздар. Мына ушинтип кайнап чыгат, кайнаган сайын аралаштыра берсеңиздер, кремибиздер коюу болуп даяр болот. Мына кайнай берип биздин кремибиз даяр болду, ушундай коюу болуп даяр болду. Сонун крем болуп атат. Эми бизге сливочный масло керек болот. Сливочный маслону салып алабыз. Бир масса болгончо сливочный маслобуз эригенче жакшылап аралаштырыңыздар. Ушинтип аралаштырып алыңыздар. Биздин крем даяр болуп калды. Даяр болгон кремибизди башка идишибизге куюп алабыз. Куюп алып, муздаган соң уже колдоно берсеңиздер болот кыздар. Муздаганда ушинтип кремибиз коюу болуп сонун болуп калат. Караңыздар, өтө сонун крем болду. Дамы деле өтө сонун. Бул крошка. Бир лакомканы майдалап алдым. Ошентип майдалап алыңыздар. Эми баштайбыз. Ошентип лакомканын ичине акырындык менен ачып аласыздар, ортосуну ачып, ички кремини сүртүп чыгасыздар. Ушинтип шашпай сүртөсүздөр ички кремини. Андан соң крошка менен лакомкаларыбызды коздоп алабыз. Бардыгын ошондой алып чыгасыздар. Ошентип коздой бересиздер. Мына ушундай сонун болуп чыгат. Акырын ортосуну ачып, кремден коркпой эле сүртө бериңиздер, көп эле. Канчалык көп сүрсөңүздөр, ушунчалык дамдуу болот дамы. Ушинтип эле ошо үйдө эле отуруп заказ алып киреше чыксаңыздар болот. Көп деле продукта кетпейт лакомканын рецебине. Кремди сүртүп алдык, эми лакомкабызды коздоп алабыз. Ошентип эле баарынын крем ичине ички кремини берип, ошентип эле сыртын ошентип эле коздоп коесуздар, крошка менен. Лакомкаларыбыздын баарын коздоп алдык. Ички крем берип, сыртына крошка сээп, сонун кылып коздоп алдык. Эми бизге ушундай пищевой пленка, анан кайчы керек болот, ошентип даярдап алабыз, кесип. Пищевой пленкабызды кесип даярдап алдык. Андан соң ушинтип лакомкабызды коюп, пищевой пленкага уруп алабыз. Ошентип магазиндерге өткөрө берсеңиздер болот. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, личкама кайрылсаңыздар, ар дайым сиздер үчүн жооп берүүгө даярбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.